Гөркоонун тукумдары. Автору Асанбек Кулманбетов. Экинчи китептин 1-бөлүмү. Алыстан угулган карышкырдын уулганы Сыдыктын демин бир отоло өчүрүп салды. Ошумдук, бул эмне деген жорук кокуй? Айжамалды сүйрөп кеткенби я? Эми эмне кылам? Тагдырым күйүт менен өкүнүчкө толуп бүтмөй болду го. Чыгып баратканын көргөндөн кийин кошо чыкпай эмне болдум? Акмак жаным. Айжамал, о Айжамал, кайдасың? Мени шорлотпочу. Кайдасың кагылайыным? Көрүнүп койчу. Кудай ай, эмне күнгө туш кылдың эле? Алтыным, алтыным менин. Айжамалым, Гөркөөгө кабылдың го. Бөөдө жырткычка жем болдуңбу? Деп, жагы ылды яккан жашка кайыл болгон Сыдыктын короо жайдын тегеретесин издебеген жери калбады. Эч жерден дайыны табылбады. Жедеп, чарчап, шайы оогондо сулуктаган бойдон үйгө кирип барды. Салону турган төшөктүн үстүнө оонап жатып, жашын тыя албай атты. Улгайганда какпаш болот белем. Кудай, менде эмне үчүн бар эле? Кайсыныман жаздым? Эртең Айжамалдын тытылган денесин көрөмбү ага окуй. Олдошорум ай, деп көйрөнүп дагы, жашын дагы тыя албай атты. Акыры уйку өлүк эмеспи? Өпкөсү көөп, соолган неме көчүп кетти. Анда санда эйинин тартып улутунуп алат. Уктап атса дагы оор үшкүрүнөт. Бир убакта чочуп ойгонду. Дагы сыртка атып чыгып, короо жайды, үйдү эки сыйра карап чыкты. Кайрадан өзү менен өзү сүйлөшүп кирди. Балким чындап эле качып кеттиби? Качам деп жырткычтарга кабылдыбы? Эмне болду? Жана мен койдон келгенде кабага каршы салынып турбады беле? Менин суроолорума эч жооп бербей койгон. Эмне үчүн? Бир бале көрсө керек. Акыры качып кетүүнү ойлогон го. Бу жазгы соокта ичикти тыштап салып, ич көйнөкчөн кантип кетти. Үйгө шашып ушуп кирип барды дагы, чыракты жандырып, Айжамалдын кийимдерин аңтарып кирди. Эмнеси бар? Эмнеси жок экенине көзү жетпей, чачылган бойдон таштап салды. Короого жетип барып, атын токуду да эл туйдукун көздөй жөнөдү. Бул кезде Айжамал мындай окуяга туш болгон. Кечке шалдырап, эти ысып, өзүнүн өзү чүнчүгөн абалда болчу. Аны байкаган Сыдыкка деле эч нерсе жарытылуу айта албаган. Бир чети бук болуппу? Айтор көмөкөйүндө бул эмне деген жашоо? Мага эмне мынча асылып калышты? Милициясы деле, доктору деле, шоопуру деле. Түгүл тигинти фермасы жаным менен бирге бөлтүрүгүмдүн түбүнө жетишти. Ушинтип адамдарга кор болгондон көрөкчө эркин кеткеним жакшы болбосун. Эч ой жок. Кекиртектин гана камын көрүп, тууса тууп коюп, өзүң менен өзүң болуп жүрө берген жакшыдыр. Чын эле, ээн жүргөн бөрү болуп, жортуп жүргөнүм оң окшойт, деген ойго жетеленип алган. Сыдыктын сезген сезбегенине карабай, төшөктөн туруп кеткен. Ич көйнөктүн сыртынан эшикти жамынып чыккан. Эшикке чыкканда кою караңгылык өкүм сүрүп, асманда жымыңдаган жылдыздар гана ички сезиминдеги жортсоң жортуп кет да. Эмнеге ушинтип адамдарга кор болуп жүрөсүң? Адам баласы болгону менен бөрү тукумусуң. Эмне, бөрү менен бөрүлөшпөй жүрдүң беле? Болгон күчүңдү жыйна дагы шарт коюп баса бер. Жалгыз көнгөн Сыдык жалгыз эле оокат кыла берет. Сен эмне? Сыдыкты эле карап отура берет белең. Кана, чымыркан, сызып жөнө, деген азгырык жеңип кеткен да. Ичигинче чыбыргытып, керек болбосун дегендей, ич кийимин бир жерге тыкшыра салган да, короо айланып, баягы кокту өйдө жөнөп берген. Дегенде энеден туума аппак дене акырындап көк түстүү карышкырга айланып, дүпүйгөн сарайды тиктеп жортуп жөнөдү. Сарай көрүнбөй калчу жерге жетти дагы кайра кайрылып, дүпүйгөн сарайды тиктеп турду бир саамга. Бирок баарына кайыл болгон неме бир кыңшылай үн чыгарып алып, кайра жолунулады. Канчалык үйдөн алыстаган сайын бир жак капшыты эңширилип, көөдөнү аңгырап бошоп бараткансыды. Көзүнөн жаш тынбай сызылып, жүрөгү тызылдап чыкты. Аңгыча бир топ жерге чейин жетип, үйдөн көлө алыстап кеткен кезде кулагына үн шак этти. Тык токтоду. Көзү караңгылашып,
жер көчө түшкөнсүдү. Чын укканы, калп укканына түшүнбөй чочоюп отура калды дагы кулак түрүп калды. Бу сапар тээ ылдыйтан өзү калтырып баса берген үй жактан абага сиңип, алыска тараган үндү даана укту. Ал үн Сыдыктыкы болчу. Мына дагы угулду. Дагы улам тынып, улам угула калып атты. Болгондо да ал үндө арман, күйүт, ый бар болчу. О Айжамал, Айжамал, Айжамал кайдасың? Бул үн Сыдыктыкы экенин туюп, ого бетер жан дүйнөсү жанчылып кетти. Жок, мен эми кайта албайм. Кагылайын Сыдыке, кечир мени. Менин тынч жашоом тоодо, талаада. Эл болбогон бийик кырларда. Мен ошол жерге жетсем гана, бөрү тукумдарына аралашып, эркин желип жортсом гана бактылуу боло алышым мүмкүн. Ансыз менин бул жерде жашоом болбойт. Мени адам тукумдары, эки аяктуу адам буттуу пенделер жанымды койбойт. Мен адам аттуу пенденин арасынан алыс кетишим керек. Башка аргам жок. Кагылайын Сыдыке. 4-5 айдан бери чогуу туруп калдык эле. Жытыбыз сиңишип, денебиз журулушуп калды эле. Мен деле сенин жаныңан карыш узагым келбейт. 30 жаштай кичүү болсом да, сени менен тең жашагандай болуп калгам. Жашообуз тынч болуп, бактыбыз бирге болсо, мен сага төрөп берет элем. Ал дейлеп, адам тукумун. Сенин экөөбүздүн балабызды бап эстеп өстүрмөкмүн. Наристебиздин ууртунан сүт коюлтуп, эмчек салып, денем балкып, ийип бермекмин. Бактылуу болмокпуз. Баары кеч, Сыдыке. Сенин дагы бактың тургандыр. Менин дагы түгөнбөгөн ырыскым бардыр. Эки аяктуу адам аттуу пенденин ажалдуугуна кабылбасам, Кудай берген жашоону көрөрмүн. Мейли, мындан башка аргам жок. Кантейин Сыдыке, капшытып, эңшерилип, жарым жандай болуп баратам. Бу дүйнөдө бир келген мендей бейбакты кечиресиң. Эгер кечире алсаң, кайыр, кош, деп үн чыгарып сыздап атты. Букулдап ыйлап атты. Анын ыйы, үнү бугу кашкырдын уулуганы менен аралашып, капкайда жетип атты. Түгүл мындай сыздаган муңду, ыйлуу бөрүнүн уулуганы Сыдыктын кулагына жеткен. Ошол үн, ошол ый Айжамал экенин билмекпи? Тескерисинче, ошол жырткыч Айжамалды сүйрөп кеткендей сезген. Бир маалда уулуганын, ыйын, бугун токтоткон бөрү акыркы жолу тумшугун өзгелген жака, үй жака созду дагы таноолорун кайра тарта жыттап алаксыды. Анан өзүн зордой тоо жака бурулуп, башын жерге сала, кудум кадамын санаган жаралуу бөрүдөй илкип жөнөдү. Түндүн бир маалы экенине карабай, үзөңгүгө асылган Элтуйдун иттерине кайыл Сыдык түз эле үйдүн эшигинин алдына бастырып келди. Элтуй, о Элтуй, деп үн салды. Үндү угуп, үйдөн желбегей жамынган Элтуй чыгып келди. Сыртка чыга берип эле үнүнөн Сыдык экенин тааный. Байке, жайчылыкпы деги? Эмне болду? деп жиберди. Жайчылык болсо, ушинтип жүрөмбү? Менин башыма түшкөн шор дүйнө болду го, бул дүйнө. Деги эмне болду? Айтыңызчы, Сыдык байке. Эмне? Айлападан бирдеме болдубу? Же, атасынын оозун урайын. Айлам кетип калды. Баягы Айжамал жок. Эмне дейсиз? Кантип жок? Бир жака кетти беле. Ой, жана эле адатымча эшикке чыгып баратканын туйгам. Кайра көзүм илинип кетиптир. Ойгонуп кетсем, ошол бойдон эле келе элек экен. Чамамда кайра жарым сааттай уктап кетсем керек. Сыртка атып чыгып эле таппай калдым. Жамынып чыккан ичиги үйдөн көп узай элек жерде жатыптыр. Үйдөн кийимдерин карасам, сырткы кийимдери, бут кийим бүт эле бар экен. Ич көйнөкчөм болчу. Андан бери 2 сааттай болуп кетти. Дайын жок. Анан тоо тараптан кашкырдын уулуганын уктум. Даптаана. Ошондон бери санаам тынбай атат. Кудай урганда жырткычтар сүйрөп кеткен жокпу? Кашты дейин десем, могу сөөктөн өткөн жазгы суукта кантип кетет? Деги билбейм. Айланайын Элтуй, азыр келинчегиңе жөн эле мал издешип деп айтып койчу. Анан мени менен бастырбасаң болбойт го. Издебесек. Эгерде жок, Кудай анын бетин ары кылсын. Аман эсен эледир. Бол айланайын Элтуй. Бастыралы, деди Сыдык карбаластап. Элтуй кирип кетип, бат эле кийинип чыга калды. Шашып ушуп аттанып жөнөштү.
Бир кезде сырымдын кабагы ачылбай калды. Сыртта жүрсө өзүнчө күңгүрөнүп сүйлөнөт. Үйдө турса өзү менен өзү болуп, бир чекитти тиктейт да терең ойго чөмүп кеткенсейт. Агаларына кошулуп, оокат тиричиликке дагы аралашпай калды. Болгон кызматы ушул бир маалда атын токуйт дагы кара кемпирдин кыштоосун көздөй жөнөйт. Тетиги кырлардагы 3 мүрзөгө барат. Кара кемпир менен Айжамал жашачу үйдүн ордуна келет. Кээде бир далайга чейин өзү менен өзү сүйлөшүп аткансып, бирде бирөөлөр менен сүйлөшүп аткандай кууранып тура берет. Бир маалда топурактан ылай кылат да таш тизип кирет. Ошентип жүрүп, таш үй менен таш короону кадимкидей калыбына келтирип койду. Аны көргөн агалары бөөдө оорук чал болуп калганынан чочулап, алдап дагы көрүштү. Артынан издеп барышып, урушуп да айтышты. Ушул адатын таштата албай убара болушту. Баары бир болбойт. Макул, болуптур, деп коет деле баягысы баягы. Айлалары кеткенде ат бербей коюшту эле, анда жөнөп берди. Жеңелери киришип, канча алдап суулап көрүштү. Текке кетти. Жеңелери: "Кудай урбадыбы? Ой, бул бөлтүрүктөргөн канчык болсо, кыз болсо бир жөн. Анан жанагыдай жырткычтын тукуму болсо, алыс кеткен дейсиң. Анан эмне үчүн таш параң алган жерге барып атасың? Жырткычтарды атайын тоого барып көмдүң эле. Анда макул дегенбиз. Эми болбодубу? Бала кезиң жок азыр. 20 жаштан өткөн соң чоң эле жигитсиң. Сенин курагыңдагы балдардын алды 1-2 балалуу болуп, айылдын бир азаматы болуп жүрүшөт. Ботом сен ошолорчулук болбойсуңбу? Тал чыбыктай керилген татынакай кыздар деле жүрөт. Керек болсо 15-теги кыздын чекесинен тандап алчудайсың. Анан эле Айжамал деп эле таптакыр эле мүңкүрөп калдың. Ошол да болчу эле. Же эмне? Ал айдан түшкөн алтын, күндөн түшкөн нур бекен. Сени биротоло арба алгандай. Жырткыч менен үйгүшкөн немени унутпай эле сабылып, салбырап калган кантип жакшы болсун? Айланайын, эстүү жигит эмессиңби? Ойлонуп көрчү. Бардык дүйнөнү унутуп эле айжамалдап калганың болбойт, деп алаксытып атышты. Бирок сырым калыбынан жазып койбоду. Бир күнү бир жеңесине: "Менин чоң жигит болуп калганым чын болсо, менин кылганыма кийлигишпегиле. Эмне кылыш коюшту өзүм билем. Керек болсо Айжамалды издеп табам", деп бурук кетти. "Ок, андай ойго келбеген сөздү сүйлөбө", деди жеңеси. Аны угуп, улуу байкеси камчысын көтөрүп жетип келди. Сырымды ийинен тарта: "Эй бала, эмне болуп атасың? Ары айтса да болбосоң, бери айтса да болбосоң, алдап айтса да укпасаң, кайдан чыккан эмесиң я? Же өзүңдү өзүң билип калгыдай болуп калдыңбы? Андан ары жөн койсо кутурасың да. Жырткыч, айбан менен үйгүшкөн эме сага катын болуп берет бекен. Кудайды бир карасаң боло. Ошол жалап башыңды айлантып алганың го дейм. Кана, жөнү жок асманды сүйлөбөй жөн болуп каласыңбы жокпу?" деп кыйкырып кирди. Сырым баягы калыбында. Агасы сырымдын жондон ары тартып алды. Ачуу чаңырып жиберди. "Ой, кандай дулдуйган эмесиң я? Күчүк тууган канчык дегенде ак эткенден так этип калыптыр" деп ансыз деле эл журтка шерменде болуп атабыз. Кана, андай оюңдан тыйыласыңбы же жокпу? Агасы сөз күтүп туруп калды эле, сырым баш көтөрбөгөн бойдон бурук кетти. "Баары бир, Айжамалды издейм дедимби, издейм. Сабамактан сабай бериңиз." Агасы: "Сабаган андай эмес акмак. Мына момундай. Койдум де. Экинчи андай ойлоп сөз сүйлөбөйм деп убада бер. Бол дейм. Мына сага. Мына", деп кыйкыра, жылан боо өрүлгөн камчы менен болгон күчүн үрөй шилтеп кирди. Бир дагы ии деп үн чыгарбаган сырым ого бетер мелтирейт. "Кой, өлтүрөсүңбү?" деген жанатан чочулап калгандар агасын ажыратып кетти. Эртең менен эрте турган сырымдын бир жеңеси туруп, кийинип аткан күйөөсүнө күңкүлдөдү. Баягы кичине бала дагы эрте туруп кетиптир. Төшөгү бош. Ушундай да бала болобу? Кече өтө катуу сабап койдуңбу? Түндө таң атканча кыңкыстап, онтоп чыкты. Көңүлү калып калса эмне болот? Ошого да таарынып калды экен. Ой, өлүп кетсин. Элге журтка шерменде болгуча аскадан учуп өлбөй эмне болуптур? Жөн кой. Бир маалда келер, деди күйөөсү. Антпей карап көрсөңчү. Ызасы менен чын эле, деген сырымдын жеңеси унчукпай калды. Эртерээк жылкыны айдап келип, кулундарды байлатыш үчүн шашылды. "Балким, мен жылкыны айдап келгиче келип калар", деп кооранып алып сыртка чыкты. Алабаканда илинген ноктону карап атып, ат чабышта, улакка, эреңишке,
тойго гана минилчү кулааттын зымпооштолгон нокто жок экенин көрүп, жүрөгү шу дей түштү. Кичине үйгө кирип барды, алактап, аңтарып теңтерип, кулааттын зымпооштолгон кыргыз эрин жасалгасы менен кошо таппай калды. Ого куй, келесі ола качкан турбайбы? Эми кайда барып, кайсы жырткычка жем болуп, кайсы талаада кароосуз калат? Атаны кокуй-ай. Бул улаатка кууганда жетебизби? Тоодой, ойдой жүргөн, тайгак кургагына карабай, эзели мүдүрүлбөй, жер таянбаган кулаат менен кайсы жерде басса дагы кете берет эмеспи? Деги аман эсен болсо экен. Эми Кудай урбадыбы? Кайдан издейбиз? Деген агасы карайлап туруп калды. Кошуналар ызы чүчүшүп, аттарын минишип, туш тарапка аттанышты. Жатакташ айылга түшкөн агасы жерлерге ак кула минген кишинин качканын жарыялаттырды. Канчалык издешпесин, эч жерден таппай коюшту. Көргөн билген адам дагы жок. Акыры 4-5 күн уда издешип, дайыны билинбегенде Сырымдын агалары салбара отуруп кайтышты. Күлүк десе күлүк, жонуна чымын кондурбай бап эстеген кулаатынан кол жуганына Сырымдын улуу агасы катуу өкүндү. Баягыда анчалык катуу сабабасаң качып кетпейт болчу. Өзүң кылбадыңбы? Деген аялына кыйкырып калды. Жагыңды жап катын. Тимеле жага бербей калат. Эгер колго тийсеби, эми жанын көзүнө көргөзөм. Анча кеткен неме келмек беле. Кайдан билебиз? Тигил уурулаш өлкөгө ооп кеткендир. Оозуңа таш. Унчукпай калды атам сага. Деген Сырымдын агасы аялын камчы менен тап берди эле, анысы унчукпай калды. Агасы сабап атканда Сырым эрдин бекем тиштей, үнсүз чыдап тура берген. Агасынын камчысы тийген сайын, "Ооба, чаба түшсөң, ошентсең эле мени кармап каласың. Жок, мен даана кармай албайсың. Мен жоголом бул жерден. Өлбөсөм Айжамалды табармын. Өлүп калсам айла жок. Азыр силер каалаганыңарды кылып, кычууңарды кандырып алгыла. А эртең силер асыла турган, силер тыя турган эч кимге болбойт. Баш ооруткан баягы Сырым жок, жаның артынат", деп ойлоп, ого бетер көгөрүп мелтейди. Агасы ойлогондой тизесин кучактап, жалынып жалбарып ийбеди. Дене бою жанчылган неме көз ирмей албай койду. Бир гана кетиш керек. Айжамалды табам, ошентем, деген ойлор мээсине орноп туруп алды. Ал байкушка эмне болду экен? Бияктан кеткенине жарым жылдан өттү. Чындап эле ак мөңгүлө тоонун ары жагындагы уурулаш элге жетти бекен? Же жете албай, биздин эле көрүнгөн тоону аралап, дагы бирөөлөргө туш болдубу? Жок, андай болбош керек. Биздин чөлкөмдөгүлөр бүт издеп атышпады беле? Ал жакта болсо, бирөө болбосо бирөө кабарлап, эч ак колго түшмөк. Ал оо эле кетти. Деги кандай күнгө туш болду экен? Аман эле болсо болду. Балким чындап эле бирөөнүн колунда болсочу, деп ойлоп алып, ичиркине түштү. Бирөөнүн колунда болсочу деген сезим бирөөнү аял болуп отургандай элестөөнү пайда кылып ийген. Эки кулагын бекем баса калды. Атүгүл, эмне? Болсо да издейм. Аны таппайын жаным жай албайт, деп көйрөнүп жиберди. Түн бир маалынан ооп калган кезде араң кыймылдап сыртка чыкты. Бир саамга кыймылсыз турду дагы сүрөлө баскан бойдон барып, ак куланын илинип турган ноктосун алды дагы тоону көздөй илкиди. Алдыңкы колу тушалган аттарга жетти. Ак кулага ноктосун катып, чидерин чечти дагы кайра үйдү көздөй жетелеп жөнөдү. Мамыга байлап, дабыш билгизбей чатырдан зымпооч ээрди алып чыкты дагы ак куланын жанына эптеп көтөрүп келди. Токуп болуп үйүнө кирди да калың тонун алып, чыктандан 2-3 көмөчтөн алып, коюнга тыкшыра салып, сыртка чыкты. Ары жакта ала баканда илинип турган сүзмөнү баштыгы менен алып, канжыгага байлады. Чымырканып, эрдин бекем тиштей, үзөңгүгө бутун салып, бисмилла дегенче аттана калды. Камчы тилген жарааттары айрылып кеттиби, айтор көзүнүн жашы ыргый, кайкалаган бойдон туруп калды. Анан аста кыймыл жасап, тизгинди колго алды да темингенди күтүп турган ак куланын оозун силкип жиберди. Ойноктогон ак кула бутуна тийбей алып учуп жөнөдү. Эл той мылтыгын оң тойлуу кармап октоп алган. Алдынан ар деп эткен желмогуз чыга калса басып калмакка. Шыбырт болсо элеңдеп, абдан сак. Сыдыктагы эки жакты элеңдей карап, Айжамалдын бир жерден чыга калышын күтүп келет.
Экөө айсыз караңгы түнгө жамынып, баягы карышкырдын уулуган жагын көздөй бастырып келатышты. Денелери муздап, эмнегедир коркунуч сынаалары ээлеп алган. Экөөнүн тең көз алдында карышкырга бырчаланып таланган Айжамалдын элеси. Бирок үмүттөрү өчпөй, Айжамал дагы чыга калчудай болушат. Тилекке каршы эч дабышка да, шек шыба дагы билинбеди. Аста бастырып, кээде токтой калышып, кулак түрүп, көз жүгүртүп калышат. Бирок эч нерсенин дайыны жок. Ошентип атып, бир топ жерди кыдырып кеткен немелер таң аппак атып калган кезде ашуу төрдүн кырында болуп калышты. Ашуу төрдүн ары жагы мелтиреп аппак болуп жатат. Бул жайлоого малчылар жайкысын гана кышташат. Азыркы алаш албыртта как эткен карга, кук эткен кузгун жок. Күрткү кечтире бастырып, эч бир из көрө албай коюшту. Бияка кайдан келмегеле байке? Анын үстүнө ич кийимчен болчу дейсиз. Ошончолук эле качса, кийим кечесин камдап алып кетпейт беле? Деди Элтуй. Сыдык болсо, анан эмне? Ой жактан эле жара тартып кетти дегени турасыңбы? Дебейди. Жок, байке, анын бетин ары кылсын. Балким эмдигиче үйгө барып калган жокпу дейм да. Оозуңа май, айланайын Элтуй. Дегеле ошондой болоор күн кайда? Кой, ылдан бастырып үй жака жөнөйлү. Кой дагы короодо камалып жатат. Деген Сыдык атына камчы баса кайра жөнөштү. Тилекке каршы түтүн чыкпай, ат түгүл үй жайы дагы томсуруп турган. Үйгө жетип келишип, өзү бекитип кеткен кулпу карайып илинип турганын көргөн Сыдык оор күрсүнүп алды. Ай атаңдын оозун урайындыкы десе, келген эмес тура. Элтуй, бул эмне деген шумдук? Чындап эле безип кеткенби я? Ай билбейм. Заара кылганы там айлана бергенде жырткыч көтөрө качтыбы? Ушундай да болобу? Кудай урганда, деп коорана санын мыжыглап алды. Бир сыйра дагы короо жайды тегеренип, тентип чыкты. Жок. Элтуй эч сөз айта албай, Сыдыктын артынан ээрчийди. Жидеп түңүлгөндө көзүнөн жаш тегерене, жашына какап минтип алды. Мен шордууга шордон башка нерсени Кудай буйрубай калган турбайбы? Кудай урганда багым тайк экен. Тайкы ойдон өмүрүм өтөт го. Я Элтуй, ушинтип эле заматта жанган шамым өчүп калат беле? Кайыптан бүткөн эмедей бир пайда болуп, ошондой эле кайып болуп кеттиби бу Айжамал? Ай кокуй-ай, кантесиз Сыдык байке? Өзүңүздү колго албайсызбы? Эч нерсе боло элекделе жаш балача, буйругу болсо кайра келер, үмүтүңүздү үзбөңүзчү, деди Элтуй. Сыдык Элтуйду бир карап алып, өзүн кармана калгансызды. Көзгө сайса көрүнбөс караңгыда желе жорткон бир ит, айылдын ажылдаган иттеринен коркуп, чет чакасында жүргөн. Аңгыча мүрзөнү көздөй салды. Бүгүн эле бирөөнүн чарчап калган 1 жашар баласын жерге көмүшкөн. Ит ошол жаңы көмүлгөн мүрзөнүн жанына келип, биртке айланып басып жүрдү. Бир убакта кыңшылап үн чыгарып, ырылдаган боюнча жан талашып касып кирди. Тымызын казып атып, бат эле оюп түштү. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Бир маалда кичинекей оюкка жетип, ырылдаганы ого бетер күчөдү. Аңгыча оюкка башын салып, баланын сөөгү оролгон ак кепини менен кошо сүйрөп чыкты. Ары бери силкип ыргытып атып, кепинди бырчылап тытып салды. Ачыла түшкөн баланын төшүн капшыра тиштеп, ыркыраган бойдон тартып алды. Улкуп жулкуп, заматтан аристенин денесин тытмалап жиберди. Таңа карап калган кезде мүрзө четинде мал айдап бараткан киши мүрзөнүн чет жагындагы кечөө жаңы эле коюлган аристенин жайынын тегеретесинен тытылып, ар кайсы жерде жаткан ак чүпүрөктөргө көзү чалдыкты. Коурана келме келтирип мүрзөгө жакындады. Ооба, ак кепиндин айрымдылары болчу. Аңгыча кенедей баланын жайы дагы ачылып калганын көрдү. Көзү чакчайта, кетенчиктей берип, бир нерсеге чалына чалкасынан учуп түштү. Жер таянып, өйдө болуп баратып, алдында тытмаланып, жарым жартылай жаткан кичинекей баланын сөөгүн көрүп, ого бетер денеси өлө түшкөнсүдү. Заматта денеси муздай, буту тушалган эмедей кыймылсыз ката түштү. Бир убакта жан киргенсип, кыймылдай, бутун алмак салмак сүйрөгөн сөөктөн алыстай баштады. Биртке узай түштү дагы жалт бурула, айдаган малына карабай чымын куюн болуп жөнөдү. Бат эле айыл аралап, жанагы абалынан жазбай чуркап баратты. Бул кезде Касым камазын оталдырып, ары жак, бери жагынан чыгып, чукулап текшерип аткан. Чуркап келаткан кишини көрүп, утурлай карап калды. Чукулдап калган кезде тиги кишинин жөн чуркап келатпаганын сезди.
Себеби өңү жууган чүпүрөктөй болуп бопбоз болуп кеткен. Өзү да алдан эден чочулай алдын турой унчукту. Ой, эмне болду? Эмне таң атпай чуркап? Тиги киши көзүн чакшайткан бойдон Касымды уруп кетчүдөй жөөлөй келип токтоду. Көздөрү ойноктойт. Касымды тиктей бир топко сүйлөй албай атты. Улам арттын карайт. Бир убакта колун жаңсай кекештене минтти. Тиги мүрзөдө. Баланын, кече коюлган баланын сөөгү. Эмне деп атасың? Жакшылап айтчы. Өзүңдү кармап, жооп берчи. Кана эмне болду? Деген Касым тиги кишинин кароосунан кармай силкип жиберди. Ошондо гана тиги киши бир аз өзүнө келе минтти. Мүрзөдө, кече коюлган кичинекей бала сыртта жатат. Ит талап кеткен окшойт. Сөөгүнүн тең эле калыптыр. Ак чүпүрөктөр ар кайсы жерде тытылып жатат. Касымдын денеси дүркүрөп кетти. Заматта карышкыр түспөлдөнгөн Айжамалдын элеси көзүнө тартыла түштү. Чын эле айтып атасыңбы? Же көзүңө бир нерсе көрүндүбү? Деди жанагыдай эле силкилдетип. Буйрбасын Касым. Уйларымды эрте чыгарып коеюн деп айдап бараткам. Анан көрүп калып жакындап барбадымбы? Деди тиги киши. Бир саамга өзүн жогото калган Касым: "Я айланайын Кудай. Бу өсөрдүн бейгүнөө наристесине эмнеге асылды я? Бизге го өчөштү дейин. А өсөргө эмне өчөшмөк эле? Жырткыч, көркө, канчык" деген ойлорго бериле анысын ачык куурап алды. Эми эсине келе түшкөн киши тигинтип наалып аткан Касымдын кароосунан ала: "Жүрү көрөсүңбү?" деди. Касым менен тиги киши кайра жөнөдү. Мүрзөгө чукулдаганда эле ар кайсы жерде агарып жаткан чүпүрөктөр көрүндү. Тиги киши тык токтоп: "Көрдүңбү? Жүрү кеттик. Өсөрлөргө айталы" деди. Кайрадан корккон неме баса албай калган эле. "Мейлиң, сен кете бер. Мен көрүп көрөйүн. Өсөргө айт. Тезинен киши ээрчитип келе калсын" деген Касым келме келтире баса берди. Улам чукулдап, көз жүгүртүп, арта кызыл ала болуп жаткан баланын сөөгүн көрдү. Дагы жакын келип, баланын жайы оюлуп, казылып турганын байкады. Толтура издерди көрүп, иттики, болгондо да бир эле иттики, көркөнүкө экенин туюп, дагы эле Айжамалды элестетип атты. Бир туруп ишенбей, балким бул башкадыр. Чын эле башкабы? Бул эле эмес, баягынын баары башка болуп жүрбөсүн. Бөөдө эле байкуш Айжамалдын күнөөсүн көтөрүп аткан болбойлу. Кудай атобо, деги эмне болуп атат? Билбей да калдым деген эки анча ойлорго берилип атты. Аңгыча бир топ киши менен өсөрлөр жетип келишти. Кенедей наристесинин абалын көрүп боздой ийди. Ошол эле күнү бардык чөлкөмдөгү мүрзөлөрдү түнкүсүн курал менен атайын 2-3 киши кароолго алышын талап кылган кабар тарады. Касымдын уйкусу качып калды. Эч нерсеге башы жетпейт. Мурунку нерсенин баарын көркөнүн өчөшкөнүнөн көрчү эле. Эми өсөрдүн наристесин көрдөн алып чыгып тытмалап жегенине айраң таң. Мүрзөдөгү ал окуя болгондун эртеси кечинде жумуштан кеч келди Касым. Ою ар кандай, эки анжы болуп, анын үстүнө 2 күндөн бери жол жүрүп, уйкудан калган неме жаны жер татып турган. Эптеп КамАЗды дарбазага киргизип токтотту. Оюнда Нурмиранын тамагы болсо, кегиртегинен ары тоголотуп жиберип, төшөккө баш коюш. Үйдүн кире беришиндеги жуунгучка аябай жуунуп бүтүп, аарчынып аткан. Аңгыча ишки үйдөн чыгып келген Нурмира Касымды минтти. "Касым, сен уктуңбу? Баягы Сыдыктын аялы Айжамал жоголуп кеткен дейби?" "Эмне дейт? Ким айтты аны?" "Туй ятта. Ошол экен да. Энеңди урайындык. Ал биротоло көркө болуп калган тура. Дагы эмне уктуң?" "Ошол. Айжамалды кашкыр жеп кеткен окшойт деп атышат го." Түн ичинде ичик жамынып чыгыптыр сыртка. Ичиги алып өзү жок дейт. Карышкырдын уулуганын Сыдык ууптур." "Ошондойду. Айжамал өзү жырткыч болсо, кайдан жүрүп аны карышкыр жесин? Жанагы кичинекей баланы тытмалап жеген дагы Айжамал турбайбы?" "Койчу Касым, сен деги эле ушундай сөздү койбос болдуң. Эл укса дагы сөзгө каласың. Мен даана эле билип турам. Билгениңди кой. Эмне болсо дагы тилиңди тишиңе атко кой. Баягы Касым дагы ушак таратып жүрөт дешет. Болуптур. Сыдыктын Айжамал кайдасың?" деп кыйкырып аткандары тооралап кулагына жетип атты. Ан сайын көзүнүн жаш коюлта илкип жүрүп отурду. Толук кашкырга айланып алган неме болду. Эми кайрылбайм. Менин адамдардын арасында эч кимге керегим жок. Аларга бөөдө кор болуп жүргүм келбейт.
Андан көрө бөөрүлөрдүн арасына кошулам. Өлсөм өлүгүмдү бөөрү тукуму жеп жок кылар. Болбосо дагы ичер суум бардыр. Ушул бойдон кете берем. Балким кайра келген жагыма кеткеним оңдур. Ата конушуна барармын. Чоң энем баскан изди жыттап, өзүм өскөн жерди көрүп, анан деген ойлорго бериле сырымды эстеп алды. Ызы чуу болгон түндү эстеди. Тынымсыз көзүнөн жаш агып баратты. Улам ызгаар тарткан суук чиркентип, зоонун төөнү жетип калды. Бул кезде таң белгисин көрсөткөн чолпон жылдызынын өңү өчүп бараткан. Эки жакты элеңдей карап, зооканын ыктоо жерин байкап атты. Кайрадан түн киргиче ыктоо жер таап жатыш керек эле. Аңгыча бир тектирчиден үңкүрдүн оозун байкап калды. Бирок кантип ошого жетиш керек? Бир тобу араланды. Таң дагы агарып келаткан. Таштын үстү жагынан эңкейип, алиги үңкүрчөнү карап аткан. Эптеп жашына турбаса, кокус кишинин көзүнө чалдыгары бышык болчу. Бирок ал үңкүргө жеткенче жолдун нугу билинбейт. Аңгыча дагы эңкейе бергиче алдыңкы эки буту таштан жылмышып, эркине баш ийбей, денеси ылдый тартып жөнөдү. Ах, бөөдө өлүм болот деген уш экен го, деген сезим мээсин аралап, учуп баратып, алды жагындагы килейген ташка буту менен түшкөнгө аракет кыла былч этип, бир тиерин элестеткиче «Сыдык!» деп бакырып алды. Айжамалдын дайынсыз чогулгонун айылга, энесине айттырып ийген Сыдыктын көзүнөн дүрбү түшпөй койду. Үмүтү үзүлбөй, 3 күндөн бери дайынсыз болсо да, Айжамалдын бир жерден көрүнө калышын самайт. Эмнегедир өпкөсү көп, энесин издеген жаш баладай өңгүрөп ыйлагысы келип кетет. Араң-араң өзүн кармайт. Жагылды яккан жашты туйбай, көрүнгөн таштын кышыгын, караандарды, айтор кечке дүрбүнү көзүнөн түшүрбөй карай берет. Аңгыча ылдый жактан кокту өйдө келаткан атчанды көрө койду. Дүрбү сала энеси Чуа экенин тааныды. 3 күндөн бери жалгыз, ошончо малды тейлегенге араң жетишип, кыйла жүдөй түшкөн неме сүйүнүп кетти. Бир чети Айжамал жөнүндө жакшы кабар алып келаткандай сезип кетти. Аскар башыл азыр, Кудай, Айжамалым жөнүндө бирдеме билип жүрбөсүн, чубак. Андай күн кайда экен, Кудай, деп кооранып алганын өзү дагы сезбей калды. Чыдамы кетип күтүп турду. Аңгыча атын кара терге чөмүлтүп, кыялай бастырып, кырда турган Сыдыкка чыгып келди чубак. Жазга ала шалбырт, тайгакта жердин уусун билбеген неме ат маты менен сүрүлүп чыгылганы билинип турат. Сыдык канчалык шаштысы кетип турганы менен өзүн токтоо кармады. Баарын энесине айтып берсе, болгондо дагы жакшы жаңылык айтып берсе деп турду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай турасыңар? Балдар чоңоюп атат. Жакшы, жакшы деген чубак аттан түшө, Сыдык менен кол алышып учурашты. Сыдыктын чыйпый чыгып атканын кайдан билсин? Ого өтер маалканып аткансызды. Жыгылып, булгангандан көрпөчө менен тердиктин топурак баткагын тазалап атып минтти. Кургак сыяктанганы менен тайгак турбайбы? 2 жолу Кудай сактады. Аттын өзүнүн күчү менен гана чыгып келдим. Тээ күнгөйчө менен кургакта бастырып чыксаң болмок. Жер кыртышы кургак сыяктанганы менен асты тоң болуп баткакта. Ошондой жолдун теңинен ылдый көздөй сыйгаланып жөнөйбү деп ойлодум эле. Тооратыңыз мышыктай эле бар экен. Жаныбар, деген чубак дали айылдан кеп салчудай эмес эле. Сыдык чыдабай кетти. Деги тынччылыкпы? Ой, Айыл апада эмне жаңылык бар? Эми айыл тынч эле. А жеңемден дагы эле дайын жокпу? Деген чубактын суроосу камчы менен тартып алгандай болду. Супсуну суу түштү. Оор үшкүрө Айжамалдын кантип чогулгонун, дайынсыз экенин ооз учунан айтып берди. Башын аста чайкап, айылдан бир бале болду. Кече түнү баягы өсөрдүн бир кенедей баласы чарчап калып, мүрзөгө коюлган. Анан аны ошол түнү көркө мүрзөсүнөн алып чыгып, тытмалап жеп салыптыр. Шумдугун коргордук, деди чубак. Эмне көркө экен ал? Деп жиберди Сыдык. Ким билет? Казылган көрдө иттин изи бар экен. Эч ким билбейт. Кудай атоо, ушул желмогусту былтыртан бери эч кимиси көрбөйт да, кармай да албай коюшту. Айылда баягы Касым айткан көркө Айжамал экен го? Анткени ал үйүнөн кетип калыптыр деген күбүр-шыбыр сөздөр да болгон. Аны айткан жок чубак. Эмне деген көркө эле? Бул чын эле. Бир дагы кишиге көрүнбөсө деген ойлорго алаксай түштү Сыдык.
Касым тамакка отуратып да эми башы айлан көчөк болуп калды. Ар нерсе мээсин бийлеп, эмне жыйынтык чыгарарын билбейт. Аңгыча Нурмира: "Баса, секидеги мүрзөнү кайтаргандын сага кезеги келиптир. Эртең 3 кишиден түн ичинде чыгып, мүрзөнү кайтарып атышкан турбайбы? Селсебет 1 мылтык таап бериптир. Эртең алыс кетпейсиңби? Кечинде чыгасыңбы? Алыс кетип калсаң айтып кой. Антпесең качып кеткендей көрүшпөсүн" деп калды. "Эртең бекен. Кайтарам да, кайтармак түгүл" деп барып токтоду Касым. "Көзүмө көрүнсөбү, тим эле башы көзүн жаратпаймбы?" деген сөздү айтпай сактап калгансыды. Айткандай, эртеси кечинде бир кошунасы экөө мүрзөнү кайтарганы чыгышты. Касымдын колунда селсебеттен алган мылтык биртке айлана басып жүрүштү да бир убакта бир жерге отурушту. Кечинде даярдап алышкан тасмалын жайып, бир бөтөлкө аракты ортолоруна коюшту. "Кудай өзү кечирсин. Таң атканча калчылдамак белек. Жутуй эле" дешип, алдындагыларын алып ийип, шыбырашып сүйлөшүп отурушту. Булардын милдети өздөрү жашырына, түндө көз ирмебей отурушу керек болчу. Тилекке каршы түн бир маалда экөө тең уктап кетишти. Сырым 3 күн ак кула менен тооралап жүрдү. Түнкүсүн жол жүрөт, күндүз ар чарасында же карагайда түнөйт. Болгон күчүн сүзмөдөн чыгарат. Ал сүзмөсү дагы түгөнүп, оозуна кара суу келе баштаган. 3-чү түнү чоң үмүт менен бастырып жөнөдү. "Бүгүн жетем. Кантип эле ашуу табылбай калсын" деп кооранып алат. Адеп аттанганда көрүнгөн ак мөңгүлүү тоону бат эле ашып кетчүдөй сезген. Бирок бат эле күрткүлүү карга жолсуз таш тушка кабылып айласы кетти. Түгүл Кудай сактап атты ат-маты менен учуп кетпей, мына бу сапардагы болжолдоп жүрүп отурду. Дагы туңгуйка кабылды. Жакшы эле мал чууган из менен жүрүп отурду эле төргө келгенде эмне кыларын билбей калды. Себеби чуалган из жоголуп, жайыттарга кабылды. Бир жагынан калчылдап үшүп чыкты. Элден жашынганына өкүндү. Жашырынбай эле ашууну сурап алганда ашып кетмегин ойлоду. Эми ошондой кылыш керек деген гана ойдо болуп, ушул жерден таң атырууну көздөдү. Адатынча атын тушап, ээрин алды. Ичмек, тердикти жая салып, көрпөчөнү жамынып жата кетти. Бирок кайдагы уйку? Көктөгү туптунук айды тиктейт. Көз алдында Айжамал бересе ушинтип тентип чыкканына өкүнүп кетет. Бөөдө айталада калып, тентип жүрүп, кайда барарын элестетип алып. Жок, эч качан. Тентигеним тентиген. Бирок акыры мынабы ак мөңгүлүү тоону ашып кетем. Ал жакта эле ушундай эле эл да. Акыры Айжамалды табам. Ансыз деп кооранып алат. Бирок сөзү чугун таппай калат. Дегеле мындан аркы жашоосун элестете албайт. Андайда камыгып келет эле оюн башкага бурат. Ошентип дей бир далайга жатып, көзү илинип кетти. Аңгыча дүпөдүп болгон табыштан ойгонуп кетип, башын көтөрө калды. Тушалган ак куласы жанына келип калыптыр. Ээн талада жылкы жаныбарын ээсин караңгылап, айланчыктап келгени байкалат. Анысына ичи жылый түшкөн Сырым кайра жата кетти. Бирок аттын оттобой тоо тарапты тиктеп турганын көрүп, жүрөгү шуудей түштү. Ошол жактан абалында оодарла калып, бир нерсенин шек шыбасы чыкчудай көз ирмебей кечке тигилип калды. Капыстан алыстан карышкырдын уулганы кулагына шактей түштү. Дени бою чымырап, башылдый, муздак нерсе куюп жибергендей, дендару боло түштү. Ак куланын бекер жанына келип турбаганын сезип, жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Үйүр тобу менен кол салып аткан карышкырларды элестете алып калар эч ким жоктугуна өкүнө түштү. Бирок тирүү жан болгондон кийин бир нерсе кылыш керек эле. Өзүн өзү колго алып өйдө турду. Коркконуна түнкү сууктун элеби кошулуп, ичиркенип алды. Шашып ушуп атын токуп кирди. Жаңы эле токуп бастыра бергенде туурасынан да артынан да жүгүрүп келаткан торпоктой караандарды көрүп, ак кулага камчы баса оозун кое берди. Эмне сезим болуп кетти ким билсин? Касым ойгонуп кетти. Жанындагы мылтыгын колуна ала калды. Кандайдыр бир ырылдактын, дүпөдүптүн үнү кулагына шак эте түштү. Көркө деген сезим дене боюн аралап кетти. Жанындагы уктап жаткан кошунасын апчый кармап, силкинтип кирди. Анысы оңой менен ойгоно албай, шылкылдайт.
Аңгыча кулагына: ойгондоп атам, Көркө келиптир. Катуу шыбырай унчук деле ошондо гана тиги көзүн ушалай тура калды. Эми өзүн колго алган Касым эмнеси болсо дагы курал бар эмеспи? Чш, тыңшачы, деди. Көрдүңбү? Келиптир. Кимдин көрүн казып атат я? Акырын. Сен сак болуп, менин артыман бас. Мен мылтыкты сунуп алдыга басам. Кокус бирдеме болсо, анда алдагы таякты пайдаланасың. Уктуңбу? Уктум Каске. Шыбыраша сүйлөшкөн экөө бөкчөйүшү дүпүлдөп, ырылдап аткан жакты көздөй басып, акырын жөнөштү. Жанагы үн жакка жакындаган сайын ырылдак даана угула баштады. Аңгыча топуракты чапчы ыргытып атканын көрдү. Касымдын денесин майда калтырак басса да, өзүн кармана дагы бир окту даярдай караанга мээлей басты. Аңгыча тиги Көркө сезе калдыбы, казганын токтото калды. Жаракты күйгүз, дебейди Касым. Кошунасы фонарикти тиги караанга карай суна күйгүзө калды. Алды жактарында көздөрү чоктой күйгөн, торпоктой Көркө отурган. Тиштерин шакылдаткан бойдон ар дегиче Касымды көздөй жүткөнгөндө Касым күрөктү басып калды. Кыңк эте үн чыгарган Көркө бир ала салып кетти. Болбой эле кайра атып туруп, тигилерди көздөй секиргиче баятан эки окту сала калган Касым бу сапар эч коркпой туруп басып калды. Көркө чалак чапкандай чалкасынан кетти. Жарыкты күйгүзүшкөн бойдон карап турушту. Диртилдеп, буттарын силкип атып, Көркөнү карап турган Касым: өлдүңбү Айжамал? Акыры өз колу менен жайлап тындымбы? Эми өз колу менен териңди сыйрыйм, деп алганын өзү сезбей калды. Анын сөзүнө таң калган кошунасы жиндин эмени көргөнсүп Касымды карап алганын эле салган жок. Буттары кыймылсыз калган Көркөнү көздөй кадам шилтеди. Чукулдап келип, Көркөнүн буттарына тээп көрдү. Фонариктин жарыгы менен айланта карап, биротоло жаны чыкканын сезди. Ошентсе да бир чети жини келип кеттиби, же биротоло ишенгиси келип калдыбы, айтор дагы бир жолу мылтыкты октой калып, Көркөнү башка мээлей атып калды. Ошого удаа эле: "Ме сага энең дурайын десе, канча нубалына калдың? Акыры жайландыңбы?" деп кыйкырып алды. Кошунасы экөө эми биротоло жеңилдеп калды. Бир чети арактын күчү ширденттиби, Касым: "Муну биротоло союп, терисин сыйрыш керек. Антпесе териси эртең менен жарабай калат", деди. Кошунасы чочуп кетти. "Ой, жөн турчу. Бул иттин териси эмнеге жарамак эле? Ит дейсиң да, бул Көркө карышкыр. Көрөсүң го, соёбуз дегенден кийин соёбуз. Чоңдугун, анан төшүнүн көгүш тартып турганын көрдүңбү? Сыйра берсең, менин тилимди алып, анан эртең дагы бир жаңылык угасың", деген Касым чөнтөгүнөн макисин алып чыкты. Эртең бир жаңылык угасың дегени бая күнкү Сыдыктын аялы Айжамал бекер жоголгон эмес. Ал Айжамал ушунун өзү деп элге сүйүнчүлөйм деген ой болчу. Аны айтпай ичине сактап алды. Аңгыча жакшы эле терисин жирип аткан. Көркөнүн арткы шыйрагына келгенде эле тык токтоду. "Жакшылап жарык кылчы", дебейди кошунасына. Ал фонарикти Касым көрсөткөн жерге жакындатты эле. Касым көргөн көзүнө ишенбей, кайра карап, атүгүл макис менен сыйрып көрдү. Себеби өлүп жаткан Көркө дөбөт болчу. "Эми Кудай урду, бул дөбөт го", деп алды. "Дөбөт экенин көрбөй турасыңбы?" деди кошунасы. "Дөбөт болбош керек эле да", деген Касымды улам караган кошунасы: Касым, жанатан бери ойду тоону сүйлөп атасың го. Же чындап эле жанагы аракка мас болуп калдыңбы? Кудай урбадыбы? Дөбөт экени көрүнүп турса дагы дөбөт болбош керекпи? Ит эле десем карышкыр дейсиң. Деги сойсок эртерээк союп, терисин сыйрып салчы. Үйгө барып эс алалы. Болбосо ушул бойдон сүйрөп барып ылдыйкаанга таштап салалы. Эл ошол жерден эле эртең көрөт да", деди. Дендара боло түшкөн Касым башын кашыйт. Балким карышкырга айланганды билген, анан дөбөткө дагы айланганды билбейт дейсиңби? Деди эле кошунасынын оозу биротоло ачылып калгансыды. Касым эми биротоло шымаланып, терисин сыйрып кирди. Ак куланын түнү күнү жер тынбай чуркаганын билген. Анын үстүнө денесин коркунуч бийлеген сырым аттын оозун кое берди. Ичинен аты гана куткарып кетерине көзү жетип, Кудайга жалына ийди. Бир убакта жок дегенде кыйкырып көрөйүн дегендей үнүн кардыктыра кыйкырып жөнөдү. Аңгыча артынан карай берип,
жанагы торпоктой караандын бирөөсү куйрук улаш келип калганын байкады. Көзүнө чындап өлүм элестеп кеткенсиди. Бирок жанды албас кандай кыйын. Оюна бир нерсе келе үстүндөгү тери тонун чечип ыргытты. Жанагы караан ырылдаган бойдон тонду жулмалап жатып калды. Ошол кезде кокту ылдый салган сырым узап кетти. Аңгыча алды жактан үйдүн оттору байкалып, ит үрүп чыкты. Ошондо гана аттын оозун тартып, жайлап калды. Бирок токтолбой бастыра берди. Эки ит эки жактан чыгып, ажылдап жатты эле үйдөн чыккан эркек итин тыйып калды. «Ассалому алейкум» деген сырымга «Алейкум» деп алек алган үй ээси таңгала ат үстүнөн кол сунган жаш жигиттин колунан алып учурашты. «Кашкыр кубалап, араң кутулдум. Тонумду чечип ыргыттым» деди сырым. «Түшүнө калды окшойт. Түш, түш» деди. Таштан курулган чакан үй экен. Ичке кирген сырым тигилердин уйгур экенин сезди. Ал түнү Кудай айткандай жакшы тойнуп, адам катары тынч уктады. Эртең менен ар кайсын сурап атты үй ээси. Ийгин кара сакал басып, муруту салаңдаган уйгур экен. Акыры сырым чын сырын айтып берди. Тиги киши баш чайкай боору ооруп турду. Анан чек арачылардан оңой менен өтө албасын түшүндүрүп, бирок ал жактагы кыргыздар менен соода үчүн анча мынча өтө койчу жолду билерин айтты эле сырым жабыша калды. «Айланайын абаке, айтып эле коюңузчу. Баары бир артыма кайтпайм. Бир жакшылык кылып койсоңуз» деп чебеленип кирди. Ошондо сакалын тырмай ойлуу турган киши «Бирок оңой менен жол жүрө албашың мүмкүн. Ал жол менен эшек гана өтө алат. Атың менен өтө албайсың» деди. Бир чети атка кызыгып айтканы белгилүү болчу. Сырым бушайман боло түштү. «Абаке, жолду көрсөтүп коюңуз. Эгер атым өтпөсө көрөбүз да» деди. «Болуптур, көрсөтөйүн. Атың менен убара болбой эле кой. Андан көрө эшекти алып берейин. Бүгүн кечке эс ал. Эртең үрүл-бүрүлдө бастырабыз. Таңга жуук ашуунун түбүнө жетсек, андан ары сен өзүң эшек менен ашып кетесиң. Сүйлөштүкпү?» деди уйгур. Сырымдын ичинен кан өтүп кеткенсиди. Арта мамыга байланып турган зымпооч ээр току менен токулган, кайда чапсаң ошол жака шамалдай учууга даяр турган ак куласын кылчак-кылчак карай ичи ачышып чыкты. Бирок баары бир ашууну ашып, ак мөңгүлүү тоонун ары жагындагы кыргыздар бейкут жашаган өлкөгө жетиши керек эле. Таңкы жылдыз тарай электе ойготту уйгур. Атүгүл эшегин токуп койгон экен. Атып турган сырым аркандап койгон ак куланы алып келди дагы токуп берди. Анда санда ак куланын жалын сылап, жаагын тийгизип коет, көрүнөт. «Айла жок, ак кула, сени таштап кетип атам. Жалыңдын жыты мурдумдан кетпес. Тай кезиңде өзүм минип үйрөттүм эле. Чуркасаң жетпей, куусаң баса калчу күлүктүгүң, караңгы түндө адаштырбас касиетиң бар эле. Көзүмө ысык көрүнүп, ичимди ачыштырып турасың. Кантейин, көздөгөн максатыма сени менен жетсем болмок. Эми андай болбой калды окшойт. Уйгурдун көрсөткөн жолу менен аман эсен жетсем болду. Адамдай түшүнгөн болсоң айтар элем. Өзүңө жетчи. Издеп тап, алыс эмес. Кор болбойсуң. А мен эмне? Мен деп сырымдын ушинтип күбүрөнгөнүнө боору ордуу уйгур далысынан таптай үйгө жетелеп кирди. «Сен ичиңди ачыштырба. Өз эркиң менен калтырып кет. Атың, ээр токумуң үчүн мына бул акчаны берейин. Сен коңшу элге жетип алсаң, бул акча жаныңды сактап калат. Андан аркы жашоону улай кетиш өзүңдүн ишиң эмеспи?» деп чүпүрөкөр болгон бир тутам акча карматты. Сырым алып, катып атып башын ие, «Рахмат аба, эми ичим ачышканда эмне кылмак элем?» деп койду. Курсактарын кампайтыша жолго чыкты. «Мында азыгың бар» деген уйгур эшекке куржун артып койду да үнсүз барып эле ак кулага аттанды. Айласыз сырым эшекти минип, экөө өр таянышты. Терини сыйрып койгон Касым менен кошунасы экөө көркөнү сүйрөп барышты да аңга таштап салышты. Ошол бойдон терини бүктөй кармаган Касым скадына алып барды. Жарыкка жая кармап көрүп, ар кайсы жери түлөгөн көгүштүгүн көрдү. Кашкырдыкы азыр жазында ушундай эле болот эмеспи? А негизи Айжамал экени чынбы деп ойлогуча Нурмираны чакырып чыкты. Нурмира: «Ой, ким ишенет? Ушу көркү Айжамал десең. Койчу, Кудай алдында ишенбей турам.
деп кирди. Агасым Айжамалдын жоголуп кеткенин укпадык белек. Демек, көнгөнү боюнча көр ачыш керек болгон. Анан ушинтип көр ачкан айылга түшкөн. Шоркелдейдин шор келип, минтип менин колуман ажал таппадыбы? Деп далилдегиси келип, кызуулана сүйлөп атты. Билбейм, деген Нурмира талашкысы келбей үйгө басты. Ай эртең менен эл Касым менен кошунасынын айтуусу боюнча Көркөөнүн сөөгүн, терисин көрүп алып, ууду болуп атышты. Айжамал жөнүндө дагы чала учук билгендер Касымдан: "Айланайындар, бул биз билген эле Көркөө. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдамак беле. Ошо Көркөө жакында эле жоголуптур деп укпадыңар беле? Мына, эми табылып, минтип колубуздан ажал тапты. Менин айтканыма көбүңөр ишенбей аттыңар беле?" деген сөздөрүнө не ишенерин, не ишенбесин билбей, жакаларын кармап атышты. Анткени биз билген Көркөө деп Айжамал жөнүндө айткан экенин бардыгы түшүнүп турган. Буту тайып, өзүнө өлүм элестеген Айжамал "Сыдык!" деп кыйкырып алгыча асты жагындагы тектирге күп эте түшүп, башы ташка тийген эме эс ууп жатып калган. Ошол бойдон эч нерсе сезбей жатып, көзүн ачкан кезде бир күн өтүп, эртеси таң агарып калган. Өзүнчө жаңы эле жыгылып түшкөндөй сезимде болчу. Себеби таң агарып келатканда бирөө жарым көрүп калбаш үчүн үңкүрчөнү карап атып, жыгылып түшпөдү беле. Денеси араң кыймылдап, күч менен эптеп башын көтөрдү. Башы салмактанып, күпчүйүп шишиген, жаткан жагына башынан кан аккан неме жагына уюп ката түшкөн. Шишиктен көздөрү ачылбайт. Жер таянып, өйдө болоюн деп барып, "Ий!" деп ийип, кайра жыгылып түштү. Оң колу дагы сынып калган эле. Азыр ал сынган колу дагы жанын жеп, башына ой кирмек түгүл, алапайын таппай кетти. Сол колу соо экенин байкап, эми сол колу менен таянып, башын араң көтөрүп, өйдө болуп отурду. Сол колу менен көзүн ушалап, шилекейи менен көзүнө каткан чылпак канды тазалап атып көзүн ачты. Эми гана үңкүрчөнүн оозунда жатканын көрүп, эмне болуп келип, бул жерге жатып калганын эстей койду. Жүрөгү кайрадан сыздай, көзүнөн жаш чыга түштү. Ошентсе да айланасын карай берип чочуп кетти. Үңкүрчөнүн четинде таштын кырында жаткан. Эгер дагы кичине эле кыйшайган болсо, зоо калды, төмөн кулап, бырын-чырын чыгары белгилүү болчу. Акырын жылып, үңкүрчөнү көздөй кирди да, жүрөгү ылдыйлай, кайрадан чалкасынан жатып калды. Сол колу менен башын сыйпалай бергенде уйган канга каткан чачына кол урунду. Адам келбетине айланып калганын сезе, дене боюн карап жиберип, бакырып жаздады. Кош эмчегинен ылдый, карышкырдын кейпинде болчу да, көкүрөгүнүн өйдө адам кейпине куулуп турган. "Ай Кудайым-ай, жараткан-ай, жараткан! Бул эмне деген кордук эле? Ач жылаңач, ушул зооборунда өлөт белем. Андан эмесе адам эмес, же бөрү эмес болуп, сөөгүм кара кузгунга таланат беле. Кайдан да сыдыкты таштап баса бердим. Анын деле кусуру жатко. Мен бейбак, мен шорду" деп жашын жутуп, өксөп буркурап ийди. Анткени кубулчу дуа башына келбей аткан. Көзүнөн аккан жашка ээ боло албай, анысын арчыганга дагы ал келбей көпкө жатты. Өпкөсү көбөп калган эме улам солкулдап алат. Бир сыйра өткөн нерселерди көз алдына чууртуп алды. Жагын кара түк баскан, ыйлай берип, көзү шишип, заматта буурул чачын ак баскан. Сыдыкты элестетип алып, ого бетер заманасы кууруп кетти. Эптеп кыймылдап, башын көтөрдү. Шалактаган оң колун сол колу менен кармай, обдулуп өйдө болду. Отурган бойдон башын үңкүрчүдөн чыгарып, эки жакты карады. Бул кезде эчак жерге күн тийип, ала тилек кар жааган тообору жанданып калган. Күпчүйүп шишигендиктен көздөрүн араң ачып карап атты. Тээ алыста ойдо бирин серин мал жүрөт. Кишинин кыбыр эткени байкалбайт. Аңгыча өзү да кой кайтарып калган кырчадан бир атчанды көрө койду. Кырдан ары жак бетинде кой жайылып жатса, анда аны кайтарып жүргөн Сыдык экенин ойлоп, көрүп койчудан бетер бүрүшө түшүп, үңкүрдүн ичине жылды. Эми үңкүрдүн ичине көз жүгүртө баштады. Бир киши кенен баткан бул үңкүрчөнүн ичинде сапырылган бүркүттүн жүн канаттары жаткан. Дене бою дүр эте түштү. Ири тумшуктуу, курч тырмактуу бүркүт көз алдына тартыла түшүп, "Кокуй, бүркүт келип калса, анда эле өлбөдүмбү?" Тарбайган тырмактарын жагыма батырып,
Ийри тумшугу менен жүрөгүмдү сууруп жеп жатса, кандай күнгө туш болдум я? О жараткан, мени эмне мынча жазалап атасың? Менин деле тоодой күнөм жок эле го. Эки аяктуу айбан кейпиндеги немелер гана мени кордогондо өч алганым болбосо, эмне жазыгым бар эле? Деп күбүрөнүп атты. Аңгыча денесин майда калтырак басып, оозу кургап, бир башкача болуп баштады. Өз сезимин башкара албай, көзү тумандап барып, эсин жоготуп жатып калды. Айжамал көзүн ачып, мурункудан жеңилдеп калганын сезди. Өзөгү тартып, ачкалык менен сууктан калчылдап үшүп чыккан. Сол колу менен денесин сыйпалай берип чочуп кетти. Толук аял затына айланып, энеден туума жылаңаш жаткан. Буттарын жыя бүрүшө калды. Айланасына көз жүгүртүп, түш ооп калганын байкады. Эмне кылсам да, бул үңкүрчүдөн кетишим керек, деп күбүрөнө эптеп ордунан турду. Улам жылып, үңкүрчүнүн оозуна ташка жөнөнүп отурду. Акырын көз жүгүртө берип, зоодон ылдыйкы тиктен баш айлана түштү. Эми баарына кыйын эле. Эптеп кишинин караны көрүнсө деп турду. Киши эле көрүнсө кыйкырмакчы болуп атты. Эртең менен тетигине көрүнгөн кырдагы атчандагы дайын жок. Күн болсо улам ылдыйлап баратат. Дагы бир аз убакыт өтсө, күн батса, түн кирсе, анда эле бүгүнкү күндөн чыкпасын билип турду. Ачкалык бир жагынан кычап, жазгы суук жандан өтүп баратат. Дене бою көгөрүп, эрдерине тийбей титиреп, калчылдап чыкты. Үмүтү өчүп баратты. Кечөө чубакка коюн кайтартып коюп, тескейдеги көлдүн малчыларын кыдырып келген, сураштырып көрдү. Жөн салды эле сурайм деген. Бирок Нарындык Сыдыктын аялы жоголуп кеттир деп, эч ак эле маалым болуптур. Аны көргөндөр кайра Сыдыктан сурашты. Кайрат кылышып, үмүтү өчпөсүн каалашып, көңүлүн көтөрмөлөгөн сөздөрүн айтышты. Жедеп аты да, өзү да чарчаган эме түн бир маалда келген. Бүгүн чубакты аттантып, ылдыйкы өрөөндүн тескейиндеги айылдарды кыдыртып, жетишсе күнгөйдү дагы кыдырып, сураштырып көр деп жиберген. Өзү коюн жайгыча кыргырларда бастырып, дале үмүтү үзүлбөй дүрбү салып атты. Күн түш ооп калган маал. Коюн ылдыйлатып койду дагы, эмнегедир бир нерсени сезгендей, кайра тетигил кырга чыгып барып, дүрбү салгысы келди. Атын алка-шалка тергеч жүрүп, кырга чыгып келди. Энтиккен атынан түшө калып, дүрбү салып атты. Тиши тишине тийбей, шакылдап, жаагы ылдый жаш куюлуп, көк муштун болуп үшүп чыккан Айжамал бир нерсени көрүп алгансыды. Эртең менен Сыдык кой жайчу кырдан атчан бирөө чыга калды. Аттан түшө калып дүрбү салып аткандай болду. Эмнегедир кайра кетенчиктей калгансыды. Аңгыча жогору жактан шуулдаган үн угулду. Башын аста чыгарып, өйдө жакты карай калып, кайра башын шарт тартып алды. Ошого удаа эле канатын жайып, шукшурулган бүркүт кайтып өтүп, ылдыйлап барып, кайра учуп калды. Өйдөлөп келатты. Жаңы эле эки жакка дүрбү сала баштаган Сыдык тетигил бийик соонун үстү жагынан тигилди, шукшурулуп сайылган бүркүттү көрдү. Анда санда бүркүттүн ошентип шукшурулуп бир нерсени илип кеткенин көрүп калчу. Бу сапарда ошондой бир нерсени көздөй шукшурулуп баратканын көрүп, кызыга карап калды. Зоонун бир кичине тектирчесине келген кезде жемин ала албай калды окшойт. Калдаңдап барып, канатын жаяк учуп калды. Кайра кайрылып, өйдөлөп уча баштады. Жанагы тектирчеге жеткенде канатын талпый, кона албай аткан немедей кайра ушту. Улам ошол тектирчеге жетип бараттагы кайра тартат. Сыдык жакшылап карай, ал жерде карарган үңкүрчөнүн оозун байкай калды. Демек, үңкүрдө бир нерсе болушу керек. Аны ала албай атат, же өзү кона албай атат. Балким ошол жерде балапан болуп жүрбөсүн. Ошентип тамак берип аткандыр. Жок, кантип эле кона албай атсын деген ойлорго бериле түштү. Мына бүркүт үңкүрчөдөн алыстап барды дагы, кайра кайрыла шуулдаган бойдон жанагы үңкүрчөгө жабыла түштү. Канаттары барпырап, бозола чаңга ороло түшкөнсүдү. Аңгыча кулагына ачуу кыйкырык угулуп кеткенсиди. Алыстан угулган үн Сыдыктын дене боюн титиретип кетти. Айжамал деген бойдон ордунан тура калды. Бул кезде бүркүт кайра учуп кеткен. Дагы эле үңкүрчөгө барат деле кайра тартат. Үңкүрчөнүн ичинде кызыл ала канга оёлгон Айжамал көзүнө тартыла түштү. Ошол замат акыл токтото, зоонун үстү жагына капталдарына дүрбү салып, үңкүрчөгө кандай кылса жетерин ойлоп калды.
шапаттанды дагы жыгылар коёруна карабай коктулды, үйүн көздөй жөнөдү. Үйгө жетип келип эле колуна урунган кыл арканды, кендир жиптерди чогултуп кирди. Шуштугуй темир казыкты алды. Аттан гана атып, бир нерсени элестетип алды да, ооз күдөгө эмеректи чача бир бош мүшөктү алып чыкты. Казык аркандарды мүшөккө салып, аттана кокторой кайра атка камчы баса жөнөп кетти. Кайра жабышып, кол салмакчы болгон бүркүткө үңкүрдүн ичиндеги Айжамал сапырылган топо чаңды чачып коргонуп атты. Эки колго эки таш, ошентсе дагы бүркүттүн тырмагы таштай катуу тумшугу баары бир тийип кетип атып, денеси канчылап чыкты. Эми баары аз келгенсип, алы кетип шалдырап чыкты. Көзүнө курч тырмак капчылып, ийри тумшукка тытмаланып, ичеги карды бөлөк, дене бою бөлөк жатканы элестетип кетти. Аңгыча бүркүт кайра кол салды. Бу сапар бүркүттүн тарбайган бир буту Айжамалдын ийинин кабыштырып апчыды. Болгон күчү менен каршылык көрсөтүп, колундагы таш менен чапкылап атты. Бирок ал кетип калгангабы, айтоор бүркүт тоготпогондой болду. Жакшы эле тумшук менен чокуламакчы болду эле, үңкүрчүнүн тароозу тосуп, чокуй албай калды. Бир убакта апчыган тырмактын түптөрүнөн салаалап кан чыгып, жаны көзүнө көрүнө кантип ачуу кыйкырып алганын сезбей калды. Анын капысынан чыккан ачуу үнү чочутту окшойт. Тырмагын бошото тартып алды дагы кайра учуп кетти. Оор үшкүрүнө дагы бир жолу ажалдан калганына жеңилдей түштү. Чымырканып, эптеп сүйрөлүп үңкүрдүн оозуна жетти. Башын көтөрүп карап, жанагы кырдагы караан көрүнбөй калганын көрүп, зээни кейип кетти. Биротоло ушул жерде өлүм болгонуна көзү жеткендей, башка арга таппай калды. Кайра сүйрөлгөн бойдон үңкүрдүн төрүн көздөй жылып барды. Эптеп жан айласы менен төрт бүктөлө, башын койнуна ката жата кетти. Ошол бойдон улам көчүп баратты. Кырдан ой берген Сыдык бүркүттүн зоо айланып учуп жүргөнүн көрдү. Батып бараткан күн нурлары тоо кырларына тийип, кечкирип калган. Караңгы киргенче үңкүргө түшүп чыга алар бекем деп кууранып алды. Алка-шалка терге түшкөн атына кайра камчы баса, кыялап жүрүп отурду. Көгүм кирейин деп калганда араң зоонун төбөсүнө чыкты. Атын бир ташка байлап салып, эңкейе карап алды. Үңкүрчөнү болжоп, бир жерге казыкты жеткире какты. Ага аркандын бир учун бекитти. Калган аркан жипти туташтырып, оңой чубалгыдай белине байлады. Бисмилла деп алды дагы арканды сыдыра тартты. Ылдый түшө баштады. Улам жылып отуруп, жаңы эле үңкүрчөнүн тектерине жетип калганда таканчыктаган буту тайып, бекем кармаган колу аркандан сүрүлө ылдый көздөй учуп жөнөдү. Өлдүм деген сезим гана башына келе көзүн жумуп жиберди. Бир тектирчеге капталы менен бир тийгенде көзүн ача калды. Дагы ылдый кулап жөнөдү. Аңгача жиптин аягына жетти окшойт. Бели куушурула тартылып калды. Колуна эч нерсе урунбай калкып калгансыды. Эми жиптин чубандысы түгөнгөнүнө көзү жетип, дагы ушуга шүгүр, аркан үзүлүп кетсе эмне болмок деп коурай ылдый жакты карады. Жүрөгү опкол жуп кетти. Ылдый жак дагы бир топ тик. Ал жерде аркайган таштар жаткан. Өзүн колго алып, арканга асылды. Арканды кармап атып, колун тартып алды. Ашыгып кеткен. Алаканын карай калып, эми сезди. Бир катмары сүрүлүп, кан жоошулуп чыгыптыр. Бирок күткөнгө болбойт эле. Күн дагы батып бараткан. Өйдө чыгыш керек эле. Эми эрдин бекем тиштей, жаны көзүнө көрүнгөнгө карабай арканды мыкчыды. Буттары менен таш тебе өйдөлөп баштады. Кетпеген жеринен тер кетти. Улам тынат, улам өйдөлөйт. Ошентип атып, жанагы каптал менен бир тийген тектирчеге жетти. Эптеп ага жабыша берип, ал жерде өзү көргөн үңкүр экенин билип сүйүнүп кетти. Тырмалаңдап атып, тектирчеге үңкүрдүн оозуна чыгып калды. Иш жагынан көз жүгүртө берип, дене бою тытылган, эрди титирей, көзүнөн жаш ала, калчылдаган үнү менен кыйкырып жиберди. О Кудай, айланайын, Айжамал, барсыңбы, кагылайыным. Тизилеген бойдон жүргүлөп, Айжамалга жетип барды. Эрди-эрдине тийбей калчылдаган Айжамал чала-була көзүн ачып, Сыдыкты кучактай берип, кайра шала кете түштү. Айланайын Айжамал, эптеп таап алганда кантесиң? Көзүңдү аччы берекем деп жалынып дагы, жалбарып да атты. Бирок эсин жоготкон Айжамалдын денеси титирей, эч нерсе сезбей калды. Кеч кирип,
көз байланып бараткан. Эми эптеп асканын төбөсүнө алып чыгыш керек эле. Белиндеги ашык жипти кесип салды. Жонундагы сырт кийимин чече калып, Айжамалга кийгизди дагы белинен, көкүрөгүнөн арчындай байлады. Айжамалдын жанына капталдай жатып, артына жабыштыра өзүнө таңды. Акырын козголуп өйдө болду. Колдору шылактаган кичине Айжамал Сыдыктын артында кошо тургандай болду. Копшоп алып, түшпөсүнө көзү жеткенден кийин алаканына түкүрүп алды дагы арканды кармады.